Азыр силер менен ЖРТда сөзсүз келүүчү теманы талкуулайбыз. Бул сөздүн түз жана өтмө мааниси же болбосо түз жанада кыйыр маанидеги сөздөр. Түз маанидеги сөз дегенде эле силер сөзсүз түрдө түшүнүшүңөр керек. Бул сүйлөмдүн түз мааниси же болбосо алгачкы эле мааниси. Ал эми өтмө маани же кыйыр маани бул сөздүн образдуу мааниси. Башкача айтканда, эгерде көз деген сөздү ала турган болсок, силерге көз жөнүндө айтып берип атканда, силер эң алгачкы эле көрүү органын түшүнөсүңөр. Мисалы, түз маанисинде сүйлөм түзө турган болсок, смартфондорду көп көрүү биздин көзүбүзгө зыян. Бул сүйлөмдүн түз мааниси. Эгерде көзгө кыйыр маанидеги сүйлөм түзө турган болсок, же кыйыр маанидеги сөздү ала турган болсок, бул мисалы, сен иштин көзүн билесиң. Бул жерде сен иштин көзүн билесиң, иштин кандайдыр бир көзү бар экендиги тууралуу эмес. Сен иштин көзүн билесиң деген бул кандайдыр бир адамга ишенүү, ага ишеним артуу, өзүңдүн ишенген нерсеңди же ишенген тапшырманы ишенип берүү. Башкача айтканда, мисалы биз өзүңөр билгендей ата энебиз же чоң эне чоң аталар сен иштин көзүн билесиң, демек сен кыл ушул ишти деп тапшырманы бериши мүмкүн. Демек бул жерде силерге ишенүү экендигин түшүнөсүңөр. Андан ары кете турган болсок, бизге тапшырмалар көп берилет. Азыр ошондой тапшырманын бирөөнү иштеп көрөбүз. Бизге бир канча тапшырма берилген, биз аларды аткарып көрөлү. Кайсы варианттагы сөз өтмө мааниде колдонулду? Башкача айтканда, биз сөздүн кыйыр мааниде колдонулганын табышыбыз керек. А вариантында бул дарттын дабасын тапсаң, сонун болор эле дейт. Бул жерде эч кандай кыйыр маани же өтмө маани жок. Бул жерде биз ушул дартка дары тапсаң жакшы болот эле деген гана түшүнүктү билип жатабыз. Демек, бул вариантыбыз четтетилет. Кийинки вариантыбызды карап көрөлү. Бул жерде Б вариантында сен өрт экенсиң. Пай деп атат. Демек, биз сен өрт экенсиң дегенде, ал киши өрттөнүп атканын түшүнгөн жокпуз. Жана түшүнбөшүбүз керек. Бул жерде адамдын же жигиттин абдан күчкө толуп турган убагы экендигин билүүгө болот. Башкача айтканда, бул вариант бизде туура вариант деп эсептелинет. Себеби бул сөздүн кыйыр маанисинде же өтмө маанисинде айтылып атат. Кийинкиси бул жүрөктү оорутат. Бул кадимкидей эле жүрөктү оорутуп атканын айтат. Бул жердагы бизде вариантыбыз четтетилет. Г варианты бул айыл таза суу менен камсыз кылынган. Бул дагы түз эле маанисинде. Кийинки тапшырманы карап көрөлү. Жылаан экенсиң сөзү адамга карата дейт. Демек, бул жерде жылаан экенсиң сөзү бул дагы өтмө мааниде колдонулган. Өтмө мааниде колдонулганда адамга карата кандай колдонушу мүмкүн? А варианты: эгерде ал жылаандай көрүнсө, Б варианты: жылаан көргөндө, В варианты: кылган ишин айыптоо, Г варианты: кыйтыр, жылма адамдарды же анын мүнөзүн салыштыруу. Демек, мүнөзүн жылаандын мүнөзүнө салыштыруу. Эми варианттарды карайлы. Эгер адам жылаандай көрүнсө, жылаан экенсиң деп айтпайт. Жана дагы адам эч качан жылаандай көрүнбөйт. Бул жерде тесттин өзү дегеле туура эмес. Б варианты: жылаан көргөндө дагы антип айтпайт, жана жылаан көргөндө сөзсүз түрдө ак чачат жана көп сүйлөбөйт. Демек, бул вариантыбыз дагы четтетилет. В варианты: кылган ишин айыптоо, бул дагы жакыныраак вариант болуп кетет. Башкача айтканда, жылаан экенсиң деп анын мүнөзүн айыптоого кирет. Бирок бул вариантыбыз дагы туура эмес. Бизде туура вариант бар. Бул Г варианты. Эгерде адам кыйтыр болсо, анын мүнөзүн жылаанга салыштырып, жылма адамды айтат. Демек, бул кыйыр мааниде колдонулган сөзү. Жылаан экенсиң деп айтылат.